Бүгүн 5-март Ак калпак күнү. Жыл сайын 5-мартта Кыргызстанда улуттук баш кийим ак калпактын урматына Ак калпак күнү белгиленет. Бул күн Жогорку Кеңештин 2016-жылдын 29-июнундагы номер 6-токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо жана сыйлоо, улуттук салттык колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимдерин ойготуу максатында кабыл алынган. Ак калпак күнү официалдуу эмес түрдө 2011-жылы майрамдала баштаган. Күндү белгилөөнүн демилгечиси катары режиссер Рысбек Жабиров болгон. Анын сөзү боюнча ак калпак улуттук символ катары кийин муундар тарабынан унутта калбашы керек. Ошондуктан ал өзүнүн майрамдык датасына ээ болуш керек деген ойлорун билдирген. Ал эми 5-март калпак күнү бай-чечекейлер чыгып, жаздын күндөрүнүн бири болуп, эң ылайыктуу күн катары кабыл алынган. Жылдан жылга майрамдык күн массалык таанымалдуулукка ээ болуп, 2016-жылы официалдуу статус алган. Ал калпак тарыхы. Ак калпак байыртадан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими, ата-бабаларыбыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философияны камтыйт. Формасы, оймо чиймелери өзгөрбөстөн муундан муунга өтүп келген. Калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдогу абалын билишкен. Бүгүнкү күнү дагы бул байыркы улуттук баш кийим өлкөбүздө кеңири колдонулат. Калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга белекке беришип, майрамдарга, жумушка, кадимки турмуш тиричиликке кийишет. Ак калпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын ак кар, көк муз баскан тоо чокуларын элестетет. Кыргыздардын Манас эпосунда да кыргыздар калпагы башынан түшпөгөн эл деп айтылат. Калпакка болгон мамиле кыргыздарда өзгөчө десек болот. Аны таза кармап, ыргытып тегеретишпейт. Эки колдоп гана чечүү керек. Илгери кыргыздар жерге койбой, бийигирээк же жанына коюп алышкан. Кыргыз өз калпагын сатпайт, бирөөгө бербейт. Бир гана мурас катары берсе болот. Калпакты жоготсо же бирөөгө берсе, анда адам кадыр баркынан, акылынан жана аброюнан ажыраган болот деп айтылат. Ак калпак күнү республикабызда майрамдык салтанат, атайын иш-чаралар, жарманкелер, концерттер, флешмобтор менен өткөрүлөт. Мектептерде, окуу жайларда маданий массалык иштер өтүп, баардык кыргыз мырзалары бул күнү ак калпак кийишет. Мелисбек Рысбеков, 1 радио.